Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, газеттеги маегибиз жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрө калайбыз. Бүгүн биз театр жана кино актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Шайыр Касмалиева эжекебиз менен баарлашабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Ден жакшыбы? Сонун. Аман эсенсизби? Кудай деп. Бир жума болуп калды окшойт да сиз менен байланышканыбызга, э? Сиз бир аз сыркоолоп атканыңызды айттыңыз эле, жакшы элесизби азыр? Сыркоологондо да өзүң үнүмдү уктуң го. Ооба. Кыйк-чыйк этип үнүм чыкпай кышылдап, кыркырап батып деп түшүндүрүп айттым. Билбейм, ушул жолку да негизи эле кышы бою бир ооруп кайра оңолуп, ооруп кайра оңолуп эле ушинтип эле келаттым да. Анан жаз келгенде Кудай буйрса баары жакшы болобу десем, жок. Ушул күндөрү аябай катуу ооруп калып, температура жок. Бирок ушунчалык тамагым ооруп, анан жөтөлгө айланды да. Анан сториске киргизип койсом, аябай жакшы советтерди беришип, кандай кылып дарыланса, тез сакайса болот. Анан ошол ыкмаларды колдонуп, Кудайга шүгүр, тез сакайып кеттим. Оорубаңыз. Рахмат. Бир сонун ыры бар го. Оорусаңыз таарынан деген. Оорусаңыз таарынабыз. Көп жазышат ошентип, эже оорубаңыз, оорусаңыз таарынан деп. Чоң рахмат бүгүнкү маекке келип бергениңизге. Ыраазычылык билдиребиз. Кандайга кирет экенсиз эжеке, мындай ооруп калганда, ой ооруп калдым эле жаткандарга киресизби же болбой эле турайын, кой иштейин деп мындай? Ооруп атып эле иштеп жүрө берем, үй окатын кылып, мектебиме барып балдарыма кыйк-чыйк этип сабак берип, катуу кыйналып атсам дагы акырыныраак отургулачы, мен кыйналып атам, балдарым сабакты бүтүрүп алалы деп отуруп. Мындайча айтканда таптакыр эле аябай катуу ооруганда жатып калбасам, көбүнчө жүрүп эле өткөрүп ийем да. Кош келиңиз нурдан бүткөн жериме, мейман досту Шамалды Сай элиме. Кош келдик, чоң рахмат барыңыздарга. Жалпы Шамалды Сай шаарынын тургундарына салам айтабыз. Жаз жарыс күз күрөш, күндүзү кечке талаада эмгектенип кечинде эс алганга биз сиздерге сонун сунуш даярдап койдук. Бул Сайма Телекомдун зымдуу үй интернети апрель айынан баштап старт алат. Эми бул Сайма Телекомдун өзгөчөлүктөрү сөзсүз түрдө ал жакта секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет бар, 200дөн ашуун телеканал бар. Ошол эле учурда акыркы үлгүдөгү интерактивдүү телекөрсөтүүлөрдү көрсөңүздөр болот. Ошондой эле кинонун мыктысын жана жаңысын сиз үй кинотеатры Старт О кинодон көрө аласыз. Жана ошондой эле телеканалдарды онлайн башкарса болот. Жана YouTube'ду телевизордон көрө аласыз. Сайма Телекомдун баасы буйрса сиздердин 4 даана даруусуңуздарга гана барабар достор. Демек капчыкка ыңгайлуу деген сөз да. Андыктан кошулуңуз, жыргаңыз, эс алыңыз. Көрүшкөнчө достор. Өзүңүз баягы телефондо сүйлөшкөндөй эле сиз буга чейин бир канча жолу маек бергенсиз. Бир канча жолу баягы кайталанган суроолор деле келиши мүмкүн. Бир канча өзүңүзгө дагы баягы кайталап айтып атып кызыксыз болуп калышы мүмкүн өзүңүзгө. Мен карап отуруп Шайыр Касмалиеванын эмгек сиңирген артисти намына жеткенге чейинки бир ийгиликтүү жолуңузду сүйлөшкүм келип атат да сиздин. Анан өзүңүзгө баа берип карап отуруп каласызбы? Шайыр Касмалиеванын балалык кездеги кыялдары орундалдыбы? Канчалык орундалды? Эмне орундалбай калды? Бүтүндөй орундалды. Бала кезде кыялдананан ал кезде бизде мода болчу күндөлүк жазчубуз да. Күндөлүгүмдү канчага чыкканда таап алдым. Бир топ эле жашка чыгып калганда таап алдым да. Калп айтпасам ошо 40ка жакындап калганда таптым го дейм. Үйдөн эски ошо бала кезде жазган күндөлүгүмдү таап алып, бир кызыктуу чыгарма окугандай окуп чыктым да. Анткени ошо кенедей кезде кыялданган кыялдарымдын баардыгы 100% орундалыптыр да. 100% бир-экөө гана орундалбаптыр. Апамдын турмушка чыгышын каалап, Кудайга кайрылып, Кудайдан тилеп жазган бир 4-5 жолу кайрылганым бар экен. Ар кайсы жаштагы курамында. Турмушка чыга алса, бактылуу болсо депчи. Ошол гана орундалбаптыр, калганынын баардыгы орундалыптыр. Жада калса, бүтүрүүчү, онду бүтүп атканда бүтүрүүчү учурга жакшы бир кыялымда бир көйнөк кыялданып, анан бутума ак босоножка, ак туфли кыялданып жазыптырмын да ошону. Анан бүтүрөөрдүн алдында базарга чыгып калып, ошо кыялымдагыны алып берди апам. Көйнөктү болсо кыялымдагыдай кылып апамдын курбусу тигип берди.
өңүнө чейин. Ушундай таң калыштуу болуп турчулар. Бул демек сиз жазчусуз Ооба. кыялдардын баарын. Азырчы? Азыр жазуучулугум көбүнчө сценарийлерге ооп кетип, азыр колум ручка көргүсү келбейт, башым ойлонгусу келбейт. Чарчап калам, чарчадым кадимкидей. Удаа ар бир ай сайын жаңы сценарий, жаңы чыгармаларды жаратып жаза берип, мындай мээ да чарчайт экен да. Анан жазбайм, болду, иштебейм деп, Шырдак медиадан кетейин деп сурансам да кетирбей коюшту, кетирбей атышат. Эс алыңыз андан көрө бир аз депчи. Анан эс алдым, Кудайга шүгүр, азыр эми кайра жазыш керек. Ошондуктан баягы илгери кичинекей кезимде ыр жазчумун, аңгемелерди жазчумун. Ошол адатым калып калды да, ыр жазбай калдым. Аңгемелерди жазбай калдым, баардыгы ошол. Жазам баса, азыр эмеге жазам? Окуучуларыма монолог жазам, окуучуларыма диалог жазам. Анткени диалог менен окуучуларымды киного даярдайм. Себеби башка текстти алса, алар өзүнүн тексти эмес, жат текстти жаттап, анан өзү сүйлөп аткандай эмес, жаттама сөздү сүйлөп аткандай болуп калышып, камеранын алдында кинодон кыйналып атышыптыр окуучуларым. Ошонун негизинде ушул методиканы ойлоп таптым. Диалог жазам кадимкидей. И ошол диалогду булар жаттап, анан өзүлөрүнөн чыгып аткандай ойноп, ошону сиңирип тексти, бирөөнүн тексти эмес, өзү айтып аткандай ойноп калышат да. Ошонун негизинде ал жактан да жазам баса, ооба, жазып атам. Буга чейин баягы студент кезде списке сабак берген учурда отрывактарды койгон учурга келип калганыңызды эсиңизде болуш керек, Анан театралдык окуу жайда астында сабак өтүп атып, анан эмир жашаш керек, жөн эле жашаш керек деп айтканыңыз бар эле да. Бул ишениш керек, ролго ишениш керек. Анан ошондо көрүүчү да ишенет деп эми баягы мурда кийин роль ойнобогон, сахнага чыгып аткарбаган кичинекей балдарыбыз анан Айтматовдун Делбирим чыгармасы болчу. Ошондо Ильяс менен Аселдин кичинекей отрывагы. Мен үнүмдү жонортуп сүйлөп, анан азыркы күнгө чейин группалаштарым шылымдап айтып жүрүшат. Сен тигинтип сүйлөгөнсүң, сен мынтип сүйлөгөнсүң деп. Анан сиздин бир сонун айтканыңыз бар эле да, мындай жашоодогудай эле ошондой сүйүн, ошондой кучакта, ошондой мамиле кыл, ошондой сүйлө деп анан карап отуруп, бүт баары жөнөкөй эле нерседен башталат. Актер десе көбүнчө баардыгы элестетип алышат. Пафос, ойнош керек. Ойнош керек, аткарыш керек. Уру болсо дароо эле монтип кире калгандарды элестетишип эле. Азыркы күнгө чейин окуучуларыңызга ошондой жөнөкөй эле түшүндүрөсүз. Ооба, алар көбүнчө сахнага чыгып театралдык методика менен сахнада иштешпейт да. Алар көбүнчө киного, клипке, роликтерге, сериалдарга тартылып атышат. Ошонун негизинде кино менен театрдын айырмасындагы ыкманы изилдеп туруп, театралдык жактан баштап бир аз, анан кино ыкмасына өткөрөм да. Ойнобо жаша депчи. Калпыйлаба, чыныйла деп. Ал эми сахнага даярдасак, мисалы сахнадан монолог айта турган болсо, анда талапты ошо сахнага ылайыкташтырып талап коюп, ошол ыкмага үйрөтөм да. Ошентип кыздар балдарым өзлөрүнүн мектебинде дагы бир топ конкурстарга катышып, жакшы байгелерге дагы ээ болушат да. Мындайча айтканда, өзүм ошо Москвадан окуп билим алып келген 4 жылдык билимди 3 айлык методика кылып жазап алып, ошол ыкмада иштетип атам да. Мындай бул балдар кыздар өзлөрүнүн ээн эркин сезип, өзлөрүнүн оюн ээн эркин жеткиргенге аябай чоң түрткү болуп атат да. Көп ата энелер ушул күнгө чейин ыраазычылык билдиришет. Ооба. Майекке чейин мен сизге айтпадым беле, мен бир ай же 2 ай ушундай сабак берип калгам, бирок аз эле окуучу болчу. Сиздин окуучуларыңыздын санын укканда мен аябай чын эле айтайын деп таң калдым. Мага таң калыш болду. Кантип ушунча балага энергиясы жетет дегенчи. Анткени балдарга көп энергия, аларга өзүнчө атайын мындай башкача методика менен сабак берүү, алар карап көрүп, мен жок, мен сабак бербей эле коеюнчу, мен колумдан келбейт деп кеткеним бар болчу да. Анан сизди карап көрүп туруп, деп ошонун ичинен дагы азыркы учурда кыргыз киносунда, клиптеринде сонун бир татынакай уул кыздарыңыз чыгып калып атат, аларды көрүп калып атабыз. Демек окутуп атат, чыгарып атат деп. Сизде ушул жөндөмдүүлүк да көп окшойт да. Мугалим бала кезде ошо 1-2 класс окуп атканда мугалимимди аябай жакшы көрүп калып, мектептен мугалим болом дечүмүн да. Көп жылдарга чейин мугалим болом деп жүрдүм. Андан кийин журналист болом деп баштадым. Жазуучулугум көбөйө баштаганда журналист болом деп баштадым. Андан кийин ортосунда актёрдук чеберчилик дагы кичине мындай
тийишип кетти. Анткени 6 жашымда телевиденияга ойноп калдым, 8 жашымда дагы ойноп калдым. Ата-энемдин мындай пайдасы менен деп коеюнчу. Өзүм деле каалачу эмесмин, бирок алып барышты да, карап көргүлөчү жарайбы деп. Анан жарап өтүп кетип, Жамал Сейдакматова эжекенин кызын ойногом. Биринде болсо Болот Шалтаев, Искра Райымкулова деген актриса эжекелерибиз, ошолордун кызы болуп ойногон болчумун да. Анан эле баягы жугуштуу экен, актер болом дей баштадым. 10-ду бүткөндөн кийин бүтүп каяка тапшырам деп ошо бүтөргө жакын сүйлөшүп атканда анан апам мени актердуктан айныта баштады. Балам, актер болуу аябай кыйын, болсоң болгондой алдыңкы актриса болушуң керек. Болбосо эт менен челдин ортосунда жүргөн саны бар сапаты жок актрисалар көп. Алардын арасында жүрбөшүң керек. Кесип аябай кыйын, оор, үй бүлөңө да залакасы тиет деп мени айнытып отуруп, айнытып бүтүрдү. Айныдым, макул болдум. Анан мединститутка тапшырмак болдум. Мединститутка тапшырайын деп макул деп анан лаборантка болуп орношуп, 1 жылдай стоматологияда лаборантка болуп иштеп, анан медиктер менен чогуу жүрүп, жанагы эксперимент кылган эмелерин көрүп алып чалкаман түштүм. Айгой дедим. Жок, болбойт деп. Анан бир жолу жумуштан келатсам, остановкада объявление туруптур. Москвалык Шепкин атындагы театралдык окуу жайга набор кыздар, уландар деп. Анан ал объявленияны укканда жаша башка болду да, кайра 180 градуска өзгөрүп, анан кайрадан апамды көндүрө баштадым да, тапшырайын. Сиз эчтеке кылбай эле коюңуз, мен өзүм тапшырып көрөйүн, өз күчүм менен, өтсөм өттүм, өтпөсөм калдым деп. Болуптур деп. Анан мен биринчи турга кеттим. Өтүп кетсем экен Кудай деп мен жөнөйм, үйдө мамам өтпөй калса экен деп отурат экен. Анан мен жүгүрүп келем, өттүм деп, анан мейли. Экинчи турга кеттим, өтпөй калса экен, эми ушул турдан өтпөй калса экен десем, мен Кудай өтүп кетсем экен дейм. Экинчи турдан өттүм. Анан апам ойлонуп турду, ай бул кызда бирдеме бар окшойт. Мейли эми. 3-чү турда Москвадан комиссия келет, алар көрүшөт, кичине даярдыгы жакшыраак болсун деп, анан Гүлшара Дулатова эжекеге алып келди. Алып келип, Гүлшара Дулатова эжекебиз бир кичинекей монологду 2 күн иштеп берди. Аябай жакшы иштеди да. Анан 3-чү тур болгондо анан Москвадан комиссия келди. Анан тапшырдык. Баягы 2-чи турдан биринчиден өтпөй калгандар кетип, 2-чиден өтпөй калгандар кетип, анан 3-чүгө гана өтө тургандар калганбыз. Комиссиянын алдында турам, калчылдап атам, тапшырдым. Өмүр ырдап көргөн эмесмин. Кичинекейимди ырдасам апам, "Эй, ойду тоон аралап ырдабачы" деп урушуп койчу. Көрсө менде эме жок экен, слух жок экен. Анан ойду тоон аралап дегени тональностьтан чыгып да. Анан ырдабай калгам да, тиги жакка ырдаш керек, үнүмдү угуш керек. Анан ошо 3-чү турга чейин жарык дүйнө жашоо берген энекем деген ыр бар болчу. Ошонун бир эле куплетин аябай репетиция кылдым. Анан тапшырып атканда ырда дешти да, үнүңдү угал, аябай акырын сүйлөчүмүн да. Акырын сүйлөп атып, баарынан өтүп отуруп, анан эми үнүңдү угалы, ырдашың керек. Мен ырдай албайм дедим да. Десем, ырдашың керекпи, сен үнүңдү угушубуз керек деди да. Чочуп кетпей, жарык дүйнө десем эле. Стоп. Обон жок, жөн эле кыйкырык. Болду, өттүң деди. Ажы өттүң деген жок, болду, үнүң бар экен, уктук деди. Анан аябай катуу эме кылып аткан. Ошондо экзаменге кабыл алып атканда менин органикам канчалык деңгээлде жакшы экенин, мыкты экенин текшериш үчүн кайгылуу бир окуяны сурашты да, жашоомдогу. Анан мен ошону айтып берип атып, ошол жерден ыйлайдым. Бала кездеги бир катуу кырдаалды айтып берип атып, ыйлайбыйт. Анан ошол эле замат анекдот айт деди. Бир анекдот эсиме түшпөйт десең, эстей албай жалдырап турам. Анда өзүң жашооңдогу бир күлкүлүү окуяны айт деди. Анан болуптур деп бир күлкүлүү окуяны айтып бердим.
көзүмөн жаш агып атат, ага чейин ыйлап алгам да, анан күлүп атам еще айтып берип атыпчы. Анан болду эми чыга бер деди, чыгып кеттим. Мынтип муундарым. Аркы жакка барып бир жерге туруп алып анан менде кинонун пленкасын айландыргандай анан кантип кирдим, кантип жооп берип аттым, кантип монолог айттым, кантип баарын эстеп отуруп анан баягы катуу мындай волнага четкенде колумду кечке монте бериптирмин да. Тигинин алдында туруп алып эле кечке монте бериптирмин да, ошондо айткан да, оставь пальцы в покое, они нам будут нужны депчи. Ал дагы колдоруңду жөн тийбей, ал кийин бизге керек болот деп. Ошол убакытка жеткичекти баарын ойлоп келдим. Ошол убакытка жеткенден өттүм дедим. Мен өттүм. Айтышкан жок өттүм деп. Ошол они нам будут нужны деген сөздө мен өзүм жыйынтык чыгарып өттүм дедим. Бир сүйүнүп атам. Ары бурчка Орус драма театрынан кабыл алып атышкан. Ары бурчка эч ким жок жерге эки жакты карап туруп секирип алдым. Баягы кубанганымды чыгарыпчы. Анан баарыбызды кайрап киргизип, анан кимдер өттү, айтты. Күнөрүзгө эмне деди апаңыз? Өттүм деп келсем сүйүндү. Бирок өтөөрүмдү түшүмдө дагы көргөм, аны дагы көп эле интервьюларга айтып бергем. Түшүмдө ошол кабыл алган Дмитрий Георгиевич Кознов деген биздин художественный руководитель и декан болчу. Ошол кишини түшүмдө көргөм да. Өңүмдө ал кишини көрө электе түшүмдө көргөм. Анан бир мурду коң койгон орус киши мындай артыман келип эле мойнуман жыттап атыптыр да, кепка кийгенчи. Аны түртүп эле ушинтип автобуста бир топ жаштар кетип бараткан экенбиз да, артымда отурган. Монтип карап алып эле жийиркенип эле бул орус эмне эле мени өөп атат деп аябай жаман болгом да. Анан баарыбыз топтошуп турсак эле Москвадан комиссия келатат деп калды. Анан карасам эле түшүмдө көргөн кепкачан мурду коң койгон киши келатат. Точно көргөм да, ошол киши. Карап эле таң калып эле кыздардын баары ызы чуу болуп, тегеректеглердин баары быш болуп өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Мен бир канча секундка башка жакка кетип калдым да. Түшүнбөй аттым акылымда, мен бул кишини түндө көрбөдүм беле, өмүрүмдө көрбөгөн кишини түшүмдө көрбөдүм беле деп. Анан ошондой бир ой болуп койгон да, может өтөм депчи. Бекер кирген жок го бул киши мага түшүмө деп. Өздөрүн айттыңыз беле кийин? Кийин айткан жокмун. Бир жолу балким айткан чыгармын. Биз Москванын окууну бүтүп, анан конокко барып бир жолу үйүнө конокко барганбыз да. Мугалимимде ошо Козновдун үйүнө. Ошондо балким айткан чыгармын, бирок эстей албай атам да. Айылда 10 класста бүткөн 18 жаштагы кыз ошентип чоң мегаполиске барып калдыңыз. Ошондогу шаар Касым Али эжеке. Ой, эчтеке деле өзгөргөн жок, болгону ошо апамды сагынып, инимди сагынып эле куса болгонум болбосо, окууну баягы өмүр бою тилеп, өмүр бою каалап жүргөн окууга тапшыргандан кийин окуу менен аябай алек болдум да. 38 градус температура болуп ооруп атсам дагы сабакка барчумун, сабакта калтыргым келчү эмес. Кызыл диплом менен бүтүп келдим, анткени аябай жакшы көрчүмүн сабагымды, окууну. Ролдорду, алгачкы роль, мен жогоруда айтпаймынбы? Биринчи жолу ошондо атырап ойноп атканда мен чыгып алып эмне кыларымды билбей деп, сиздеги ошондой кызыктар. Алгачкы роль атырап ойноп аткан кез. Чынын айтсам, андай болбоптурмун. Билбейм эмнеге, кичинекей образ болсо дагы жашаптырмын да. Мындай, мен үчүн спасательный круг бул партнер. Партнер жок болсоң кыйналасың. Ошон үчүн көп артисттер кыйналат эмнеге? Партнерду укпайт, партнерго жеткире айтпайт, өзүн өзү ойнойт. Мындайча айтканда, жатталма тексти ойнойт да, аябай сен деп ачуусу келип сага эметип атса, а сенин реакцияң кандай болуп атат ошого? Жашоодогудай болуш керек баары депчи. Ошон үчүн мен ишенимим баары ошо жашоодогудай нерсеге, ошол мугалимдердин ушунчалык терең деңгээлде бизге кесипти жакшы үйрөткөндүгүнө байланыштуудур, же болбосо бала кезден балким ошо атамдан да апамдан да өткөн талант экөөнүкү биригип бир мындай чоң эме ошол да себеп болду, мындайча айтканда мындай жуурулушкан нерсе болду да. Ошентип апкарып аптырмын. Ооба, кинодон апкарыдым. Камеранын алдында ойнош аябай кыйын. Камеранын астында кинодо сиз бир канча кыргыз актерлору менен баягы партнер болуп ойнодуңуз да. Сизге ким
ыңгайлуу сизге ойногон, жеңил. Кайсыл акчар? Бар эле. Бир экөө атын айтыңызчы. Бар эле. Мисалы Бусурман Одуракаев менен кинодо аябай көп партнер болдук, театрда дагы көп партнер болдук. Театрда Бусурман менен Бусурман Тарымба партнер болуу театрда аябай кыйын. Анткени Бусурман жана мен айткандай өзүн өзү ойногон актерлордун эсебине кирет да. Тарымба. Кинодо жакшы. Кинодо башкача да. Кинодо партнер болдук. Мен театрдагыдай дискомфорт болгон жокмун да Бусурман менен. Бекулиев ага мененчи? Жакшы. Агайдын эң мындай жогорку качествосы бул профессионалдык эмеси аябай күчтүү да. Режиссер катары, профессионал режиссер, педагог катары абдан жакшы. Ошон үчүн партнер болуп иштегенде дагы жакшы да. Дүйшөнбай Дөбөтов агай менен кыйналчумун партнер болуп иштегенде. Ал эми калган партнерлор менен орусча айтмакчы единое целое болчубуз да. Мындайча айтканда, мисалы бизде айтат го, сен крючок кылсаң, партнер илмекти алыш керек, ошентип анан чынжыр менен уланат дегенде. Ошол сыяктуу, ошол илмек менен илгичтин туура берилген, туура алынгандыгынан көп партнерлор менен кызыктуу болгон да мага. Чыгармачылыктагы кыялдарыңыз орундалдыбы? Ооба, бар эле. Бирин экини орундалбай калды, бирок буйрук эмес демек деп койдум. Кайсылар эмнелер болушу мүмкүн? Дагы эле баягы театрларга, партнерлорго барып калабыз да. Бусурман Тарымбай мен билем, экөөбүз аябай мындай жакшы мамиледебиз да. Ал эми башкалар жөнүндө кичине мындай алардын өзүмчүлдүк бир нерсесин акырын тиктип алсам, оор кырдаалга туш кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн калды ойнолбой. Болду. Бир ырчын айткан сөзү бар болчу да. Токтобек Асаналиев таанып болсоңуз керек. Ооба. Ай мен билбейм, тиги обондорду ушундай аткарып эле, комузумду көтөрүп алып эле, тиги иш-чарага барып, бул иш-чарага барып, филармониядан чыгып ырдап коюп эле ушинтип жүрүп эле бир күнү карасам эмгек сиңирген артист болуп калып турдум депчи. Анан байкалбай эле убакыт өтүп кетип турбайбы? Байкалбай эле эмгек бааланып калат турбайбы? Аны биз эмгек сиңирген артист болом, мен эл артист болом деп атайын ошого карата мындай чуркаган жокпузбу депчи. Сиз деле ошол сыяктуу да. Ооба. Мен кесибимди сүйдүм, мен театрымды сүйдүм, мен ошол тартылган кинодогу образдарымды сүйдүм. Ал эми кылган эмгегим ошо бир кандайдыр бир сыйлык алайын деген эч убакта болгон эмес. Сыйландым, Кудайга шүгүр, рахмат. Кийинчерээк болду, өзүң курактуулар, мисалы эл артистин алып же болбосо тартыксыздар эл артистин алып атканда эмнеге деген бир ойлор болуп, бирин экин кино жаатына кайрылып ушундай болду да. Убагы келип калды го, все-таки эмгегим бар да деген ойлор кетип. Анан кийинчерээк аябай көп берилип кетти. Бул сыйлыктардын мындай баркы мурдагыдай, илгеркидей болбой калды да. Анан ойлондум да, мен эмне Кудай мага бул дареметти, бул талантты, бул өнөрдү ошо сыйлык алсын деп берди беле депчи. Ан үчүн берген эмес да. Сыйлык бул адамдардын ойлоп тапканы. А болбосо кылган эмгегиң эл үчүн. Өзүң үчүн, эл үчүн. Демек мен эл үчүн кызмат кылып аткандан кийин эл артисти деген наам барбы, жокпу, эмне үчүн бул мени ойлондуруш керек. Деп анан оюман чыгардым. 40тан ашып калган кезим болчу. Азыр ойлоп да койбойм. Кээде айтышат, татыктуусузго алышыңыз керек деги бу депчи. А мен үчүн бул кандай десем, мааниси жок эле бир тармак. Ошентип албайсызбы? Ооба. Каалабайм, честно. Мындай учурда болот турбайбы? Театр артисттерине чурка, бир аз эртерээк алсаң болот, бир аз документтериңди тигиндей кыл, мындай кыл, же болбосо акчасы деген сыяктуу бир угуп калганым бар болчу да. Кетирип аткан күндө деле акырын бияка кагып коюп атышты да. Мындайча айтканда,
жашоо ушунусу менен кызык экен да. Бут тоскондор, билгизбей жамандык кылгандар, артыңдан сүйлөгөндөр, ошондой эле экен. Убагында буйрбагандан кийинчерээк аны эңсеп каалап эмне кыласың? Даамы баягы илгеркидей ошол убагындагыдай даамдуу болбойт да. Таттуу болбойт, Ширин болбойт, таттуу болбойт. Өзүңүз жогоруда айткандай эле сиздин эмгегиңизди эл билет, эл баалайт, эл өзүнүн баасын берет. Буга чейинки аткарган ролдоруңуз менен, чыгармачылыкта ушунча жылдан бери жараткан ролдоруңуз менен, элге кылган кызматыңыз менен баардыгы сизге сонун мамиле кылып, сонун комментарий жазып, сонун колдоп жүргөнүн көрүлө жүрөбүз да. Андан өткөн бакыт эмне? Ооба да. Анын үстүнө азыр менин жашоомдун жаңы барактары ачылып, жаңы түстөрү аябай мындай орусча айтмакчы яркий болуп турган кезде мурдагы өтүп кеткен бир өкүнүчтөрдү же болбой калган нерселерге кайрылганга мүмкүнчүлүк жок, кайрылгың да келбейт. Анткени азыркы жашоом өзгөчө басымдуу, өзгөчө салмактуу, өзгөчө баалуу, таттуу десем болот да. Илгери пенсияга чыккандан кийин көбү жашоомду жашап койдум, ойнорумду ойнодум, болору болду, эми неберелерди карап эле баягы оорубай, сыктабай аман эсен жүрө берип, бир күнү болсо бир күнү бул дүйнө менен коштошуп кете берем деген бир тыянак чыгарышчу да, менин оюмча көбү. Ошондуктан пенсияга чыккандан кийин бир топ аял заты өзүн таштап койчу. Анан көп айтышчу, ой эми карабадыкпы, бизге эмне бар, ой эми карабадыкпы, анын эмне кереги бар деген нерселерчи. А менимче жаш кезимдеги жашоого караганда азыркы жашоом ар кандай түскө бай да. Акылың ушундай топук болуп турганда, сен жашоонун ар бир секундун баалап, ошондон бир ырахат алып, ар бир мамилелешкен адамың же жасап аткан ишиң жашоону барктаганды, баалаганды, даамын сезгенди билип калат экенсиң да. Анан налганга убакыт жок, иш көп. Ооруганга убакыт жок, иш көп. Ошол болуп турганда адам өзүн өзү таштап койбойт. Бирөөнү кеп кылып, бирөөнүн кемчилигин же жакшылыгын көрө албай антип никкенге дагы убакыт болбойт. Эркин жашоо, сонун жашоо. Азыркы учурда мен ойлойм, Кудайга шүгүр, жаштыгымдагы абдан сонун бакыт менен өттү, көбүнчө чыгармачылык жагынан алганда. Жеке жашоону бияка жылдырып койгондо. Азыркы жашоом жаш кездегидей эле көрктүү. Дагы да болсо жеке жашоомду бияка таштап койгондо. Дагы да болсо ар кандай боекторду каалайбыз же жашооңузга. Ушундай өзүңүзгө азыркы учурда ушундай кызыктуу айтып бердиңиз, ушундай сонун айтып бердиңиз. Көпчүлүк үчүн эле ой болду да мен үйдө болоюн деген жаш курак деп айтып атпайсызбы, пенсия деп. Анан сиз азыркы учурда туруп такылдап иштеп жүргөнүңүздү көрөбүз, билимди дагы деле берип атканыңызды көрөбүз, тасмага тартылып жүргөнүңүздү көрөбүз. Демек сизде дагы жаратчу нерселер көп болуш керек астыда. Буюрса, мени дагы таң калтырган нерсе, адам баласы ар кандай өнөргө аябай бай болот экен да. Анан адам бир эле жагын өздөштүрүп, өндүрүп алгандан кийин калган байлыкты тирүүлөп эле көмүп коет экен. Бир дагы адам жок, өнөрү жок. Адам болуп жаралган соң сенде өнөр бар. Жараткандын колунан жаралгандан кийин сөзсүз түрдө өнөрүң менен келесиң. Көбү ошо өзү каалаган кесипке жетпей калып, өмүрүн уурдаткан адамдай, кыялын уурдаткан адамдай болуп жашашат да. Ал эми өнөр бир жагынан өнүп келип, анан анын бир бышкан сонун сезонуна жетсең, дагы изденсең, бул идеялар, дагы изденсең, дагы бир нерсе дүрдөп чыгат. Анан аны өндүрүп ага киришесиң. Анан дагы эч убакта түгөнүп калбайт да. Сен түгөнөсүң качан? Демиң чыгып, сөөгүң жерге киргенде. Ага чейин түгөнбөйсүң. Сиз маектин башында тиги айтып бердиңиз го, кыялдарыңыз боюнча айтканда, мен апамдын турмушка чыгышын аябай каалаган экенмин деп, сөзүн айттыңыз беле?
ооба айтчубуз да. Иним экөөбүз жигит издечүбүз да. Ал кезде азыркыдай интернет жок. Болгону гезитке рекламалар чыгат. Мисалычы, башым бош, ушундай жубай издейм деп бир эркек реклама кетирет да, мисалычы. Анан аны телефону болот, данные болот. Байланыш номери. Байланышат. Анан бир жолу иним экөөбүз көп сүйлөшчүбүз да. Турмушка чыгып алса жакшы болот эле депчи. Анан бир жолу иним мамама да айтпай, мага да айтпай, ошондой кишиге байланышып, мамам жөнүндө информация берип тааныштырмак болот да. Анан экөө кайсы бир жерден жолугушуш керек болот. Бири-бирин тааныш үчүн тиги киши колуна гезит кармаш керек болот. Ушундай бир окуя болгон. Эсимде жок. Мамам барды беле, барган жок беле, иши кылып ошондой аракеттерди да кылганбыз. Азыр сиздин кызыңыз ошентсе эмне кылат элеңиз? Апа, мэриме жеке. Жок, буга чейин айтып эле жүрдү. Ушуга чейин деле айтат. Бирок буга чейин көп айтчу да. Мен негизи үй күчүкмүн да. Мындайча айтканда, жумушум болсо көчөдө иштеп биякта жүрөм, жумушум жок болсо үйдөн чыккым келбейт да. Жок, кандай кабыл алат? Домоседкамын, кой тур. Ошентип отурам да. Үйдөн чыкпайм такыр эле. Анан урушчу меничи. Үйдөн чыкпай эле ушинтип отурсаңыз, күйөө өзү келип эшикти такылдатып, менмин деп кирип келмек беле. Бияка чыгышыңыз керек. Таанышышыңыз керек эл менен. Көбүнчө мисалы бизде кинонун премьерасы же болбосо дагы ушундай чоң мероприятиялер болот. Ошондойлорго деле чарчап турсам барбай коем кээдечи. Мындай көпчүлүктү көп жактырбайм да. Анан ошентип урушчу ал кезде. Анан кийин деле айтып жүрдү, азыр айтып жүрүп тажады. Дароо эле айтам дей койчу, эми эрге тийип алып ошонун носкисин жуйт элем, рубашкасын түктөйт элем деп жүрөмбү карганда. Деп коем, болдум, чыкпай калат. Көзүң аябай башкача болду сенин. Эмнеге деген суроо болду да. Мага кызык болду да, мисалы ошол учурда апаңыздын абалын мисалы сезген эмессиз да өзүңүз, кандай ошол силер күйөөгө тийиш керек, апа, бул менен таанышышыңыз керек деп, анан өзүңүздүн кызыңыз мисалы сизге айтканда апам бул абал кандай абал кичирээк болчубуз да ал кездечи. Мектептеги кезибиз кичирээк болчубуз. Апам кыйналып атканын көрүп, турмушка чыкса кыйналбай калат деп ойлочубуз да. Анын ички дүйнөсү каалап атабы, каалаган жокпу ойлоп алыппыз да. Бирок бир чети туура эле кылыппыз. Анткени бизди туура тарбиялагандыктан биз да апамдын бактылуу болгонун каалаганбыз да. Ошон үчүн. Ошо. Сиз таптакыр калуу болгон жокпу турмушка чыкканга? Азырбы? Жок. Негизи дейлигерден баштап эле. Буга чейин көп эле интервьюга айткам, 40 жашка, 40тан бир аз өткүчөктү Кудайдан тилеп эле жүрдүм адамды. Келбей койбоду, жок экен да андай. Сиз каяктан издедиңиз дегенде, сиз каяктан карадыңыз? Издеген жокмун, Кудайдан сурап отурдум. Күнү эле бирөө жазыптыр. Эже, жезделүү кылсаңыз жакшы болот эле, өзүңүз да бактылуу болуп, сиз бактылуу болсоңуз, биз да бактылуу болот элек депчи. Мен айттым, алтындарым, азыр жездеңер жок эле бактылуумун деп. Өткөндө бир эжекем айткан угап анан маегин көрдүм да. Анан ажырашып кетти, анан ойго окуйт, тигинин жашоосу мындай болот, тигиндей болот деп анан жөн эле бир кара өңкүргө монда түртө бериштин кереги жок. Ажырашкан тескерисинче эки кишиге тең бактылуулук алып келиши мүмкүн деген көрдүм эле да. Анан ошондой эле да, жалгыздык деле. Эми жалгыздыкка адам өзү кандай мамиле кылат, кээ ошондо. Тегерегиңдегилер жалгыз болуп калба деп эле бакуштар баягы үй бүлөсү болсо эле бактылуу болот деп ойлоп эле сага кулагыңа куя берет да. Сен өзүң кандай мамиле кыласың ошол жалгыздыкка? Айранды, сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет деген нерсе мага аябай түбөлүк сиңип калган окшойт да. Бул бир. Экинчиден, аябай башынан эле өзүмө катуу мамиле кылып, 7 жолу өлчөп бир кес деген макалды катуу карманып алып, бирок бир чет туура эле кылган болушум керек. Себеби 1-2 жолу жаңылгандан кийин, 3-чү жолу жаңылгандан киши коркот. Балким ошентип убакыт өттү. Андан кийин
Баардык эле эри барлардын баары бактылуу эмес да. Баардык эле эри жоктордун баары эле бактылуу эмес, бактысыз эмес да. Ошондуктан бул нерсе жеке адам өзүнүн көз карашы кандай буга ошондон биринчиси. Экинчиси, эл жакшыны деле айта берет, жаманды деле айта берет. Эл негизи айта берет. Анан эл айтып атты деп кокуй, эл дебесин, эл эмне дейт деп мен эмне үчүн өзүмдүн жашоомдун нугун элдин эмне дейт дегенине карап мен бир нерсе кылып өзгөртүшүм керек. Мага азыр жакшыбы? Жакшы. Комфорт. Эмнеге мен аны өзгөртүшүм керек? Буга чейин балким өзгөртмөкмүн жашыраак кезде. Азыр Буга чейин да бир Супер ТВда иштеп жүргөндө сизге айтканым бар болчу. Эсиңизде болуш керек. Кантелиске сөз айткан киши болгон жок депчи. Анан болгон. Бирок мен каалаган жокмун ал кишиге мындай тийгенди, көп эле болду. Бирок эми колун сунуп атат, кокуй эрсиз калбайын деп эле кол сунган кишиге кете берсем, ал адам экөөбүздүн ортобуздагы мындай чогуу бир нерсени кеп кылып, чогуу көз карашта алдыга кадам шилтеп, чогуу мындай кыла турган нерсеге эч кандай бир жакындыгы жок болсо, ошол эле искусствону алып коелу. Ага жакындыгы жок болсо мисалы, или искусствого жакындыгы бар, бирок үй бүлө куруу бул мисалы сен жубайың экөөң бир денесиң. Экөөңдү кылган ишиң бир. Ошол оокат, күнүмдүк оокаттын көйгөйлөрү аркы берки чогуу чечилет. Көрө оокат. А мындайча алып келгенде ошого да жада калса көз карашыбыз эки башка болсо, чогуу кантип жашаса болот? Эптеп эле эрге тийди деген ат болуппу? Апаңыз жөнүндө буга чейин бир канча сөз айтылды. Урматтуу көрүүчүбүз, Гүлнар эжеке дагы өзүнүн жашоосун чыгармачылыкка арнаган инсан, театр чөйрөсүндө бир канча образды жаратканга сонун көмөктөшкөн инсан. Бирок интернет булагында аябай популярдуу болуп, миллион көрүүчүлөрдүн мындай назары түшкөн образ бул Жора Гуляны мен көрүүчүлөргө айтып бергим келип атат да. Жора Гуля образын ошол Накешайыр Касымалы эжекебиздин апасы гримдеп, боёп, ошол эки образды элге чыкканга сонун түрткү берген эң бир сонун инсан болгон. Өмүр бою мисалы жашоосун арнап койбоду эжеке? Эмнеге сиз аягына чейин жүргөн жоксуз театрда эжеке? Эмнеге кетип калдыңыз? Кандай десем, менде выбор болду да. Ушул 50-гө чейинки башталган ишим, 50-дөн кийинки башталган ишим менин сүйүүмдү көбүрөөк өзүнө бурду да. Театрга болгон сүйүүмдү, ошол эле ал кезде чайхана болчу, азыр Шырдак медиа, анан мектеп окуучу кыздар балдарым. Ошолор менин сүйүүмдү өзүнө буруп кетти да. Эгерде алар жок болсо, балким мен деле башка актер, актрисаларга карап, ошолордой болуп, пенсияга чыгып, анан бирок баары бир эле театрда эмгектене бермекмин. Бирок мен жөн отурбаган аялмын да. Тынч отура албайм. Сөзсүз түрдө бир идея болуп туруш керек, бир стимул болуп туруш керек. Муну бүтүрдүмбү, мындан кийин эми бош отурсам, ооруп калам. Мындай депрессияга түшүп кетем да. Сөзсүз түрдө бир жаңылануу болуп туруш керек да. Анан театрга болгон сүйүүм, эми кандай десем, дагы эле сүйөм. Бирок алгачкы сүйүү жок да. Образдарымды дагы жакшы көрөм, ошол театрдагы жашап өткөн кесиптештерим баары эле да. Бирок анын орду жылып, анын ордуна азыркы кесибим, азыркы ишим, азыркы кылып аткан баардык дареметим баары ошо азыркы учурга болуп калды. Мен Кудайга дайыма ыраазычылык келтирем ушул үчүнчү. Ошон үчүн жана айтып атпаймынбы, адам мындай өчүп, баардык нерсеси бүтүп, жөн эле отуруп калбайт да. Эгерде өнөр болсо, ал өнөр баары бир чыгыш керек болот. Бирок ошого биз өзүбүз кичине түрткү беришибиз керек да. Болду деп эле койбой. Сөзсүз түрдө бир жагынан болбосо, бир жагынан баары бир чыгат. Мисалы мен
жөн эле үйдө отуруп калам деп такыр элестете албайм да. Кудай 70 жаш береби, 80 береби, ошого чейин деле мен ушинтип эмгектене берем. Балким Шыдак медиада иштебесем, дагы бир башка жумуш чыгат. Эгер ал жагы жабылса, бул жагынан дагы башка нерсеге эшик ачылат да. Театрдагы кесиптештериңизден уктум, көрдүм, уктум. Аябай суктанышат экен. Кээ бирөө мындай тескерисинче айтат экен, кетпей эле турса болмок деген сыяктуу дагы. Бирок ошол эле учурда дагы өзүнүн убагында кетип калганы, өзүнүн сыйы менен кетип калганы, бүт бардыкка бир чечим кылып туруп, ошол бойдон келбей койгондо бул сонун чечим экен деп, мисалы айткандарды да уктум да, суктануу менен карагандарда. Эми көрүүчүлөрдөн баягы театр сүйүүчүлөрүнөн карап көргөндө сиздин ролдоруңузду, ал жактагы ролдорду көрүп жүргөндөргө бир гана сагыныч жаратпасаңыз, калганы баары жакшы болуш керек, Ооба, жакшы кесиптештерим мага өзүмө деле айтып жүрүшөт. Ушул кезге чейин өкүнүп, кайра келбейсиңби деп дагы айткандар бар. Анан мен негизи айтып коем, аябай эле сагынсам, балким чын эле бир чыгарманы алып алып, спонсор таап алып, атайын бир чыгарманы сахнага койдуртуп, мокум каңгыча ойноп, анан башка актрисага ошол спектакльди, ошол образды, ошол ролду белек кылып коюп кайра кетип калышым мүмкүн депчи. Театрдан кетип атканда ошентип айткан, бирок азырынча анчалык салык каптай элек. Театрга азырынча мындай түшүнүктүү. Кадам шилтейин деген ой жок да азырынча. Мээрим Эжеке менен кызыңыз, Мээрим Эжеке менен баягы сүйүүңүздөрдү көрүп суктандым. Өзүнө да айтып калам. Буга чейин бир айтканым бар болчу сиздерге. Анан сонун бир сүйүүңүздөр байкалып турат, сезилип турат, ошол эле камерадан чыгып турат да мындай көргөн кишиге. Мурда мынчалык эмес болчу деп айткан да бар болчу Мээрим Эжекенин. Бирок кийинчерээк ушундай болдук деп. Бул эмне, орусча айтканда эмне период бул? Бул билесиңби, айтылбаган сөз менен айтып жеткирбеген, сөз менен айтылбаган бири-бирибизди колдоо деп түшүнөм мен. Поддержка орусча айтмакчы. Анткени мен эми дайым эле момунтип эле жарык колдап эле тияктуу иштеп эле жок, бул байкуштун ичинде дагы көйгөйлөр бар да, көп нерселер бар. Кызымдын дагы ошондой оор учурдан өтүп аткан учуру болду. Анан биз бири-бирибизге ошондой көмөк көргөзүп атабыз деп ойлойм да. Сүйүүдөн тышкары, эне менен кыздын ортосунда, эне менен баланын ортосунда сүйүүдөн тышкары женская солидарность дегендейчи. Мени баардык жактан колдоп турат. Баардык жактан. Кээде өзүнүн ишин жылдырып, атайын мени машина менен ташыш үчүн, тияка бияка жеткириш үчүн дагы өзүнүн ишин жылдырат да кээдечи. Мен аны неберелеримди боорума кысып, неберелериме кам көрүп, анын өзүнө дагы баягы кичинекей кезиндегидей эле кам көрөм, алдыма отургузуп алып эркелетем дагы эле тартайтып, мисалычы. Ошонун баардыгы бул орусча айтмакчы действиялардын баардыгы бул бири-бирибизге көргөзгөн колдоо, бири-бирибизге берген стимул деп ойлойм да. Ошол анан ошон үчүн жанагынтип биз видео тартканда ошол чыгып турат болуш керек да. Элге жетип турат болуш керек деп ойлойм да. Атайлап деп эле тартпайбыз. Анын оюн карап жанагынтип испат каптаала деп эле тарта калган эле эмесинде мен дагы колдоп кошо эме кылып коелу эле, ошону менен мындай оюнга дагы айланып кетти. Анда санда ошентип тартып, мындай бири-бирибиздин көңүлүбүздү ачабыз да. Эне баланын ортосундагы сүйүү, апа мен сени сүйөм, апа мен сени жакшы көрөм, апа дегенде эмес. Же болбосо кызым айнанайыны мен сени жакшы көрөм, садаган кетейин деген сөздө ошол айтылган нерседе эмес. Ар бир кыймыл аракетте, ар бир жасаган ишиңде, берген белегиңде. Ошол апам экөөбүздөн калган нерсе дагы кызым экөөбүзгө өтө окшойт да. Анткени апам экөөбүз театрга барганда, Россия кинотеатрынын жанында жашачубуз биз кичирээк кезде. Кийин мен Москваны бүтүп келгенден кийин деле ошол жакта жашачубуз. Анан театрга жумушка барганда экөөбүз колтукташып алып үйдөн чыгып, ошол Россия кинотеатрын аралап, паркты аралап, театрга барчубуз. Анан кайра спектакль бүткөндөн кийин кайра жетелешип алып үйгө келчүбүз. Ошентип көп чогуу жүрчүбүз да. Анан ошо чогуу жүргөндө дагы ушул кызым экөөбүздү тамашалашчубуз, кээде бир нерселерди айтышчубуз.
курбудай мамиле болчу да биздики дагы. Мен атайын кылган жокмун кызым экөөбүздүн мамилебизди. Өзүнөн өзү ушундай мамиле болду да, мындайча айтканда. Жашыраак кезде мен дагы театр деп, кино деп, ошол кесибимди ойлоп, өзүмдү көбүрөөк ойлоп, мындай кызыма деле көп көңүл бөлбөй, мындайча айтканда дайыма гастролдо жүрсөң, съемкаларда жүрсөң, анда санда баягы келип көргөндө эле белегиңди алып келип чыттап өп эркелетип коюп эле кайра жумушка кет, ушундай учурлар. Анан кийинчерээк ал уже эс тартып эметип калганда кандайдыр бир таарынычтар бар болчу да магачы. Балким ошо бала кезден мындай көп көңүл бөлбөй койдуң дегенби, же ушундай бир таарынычтар бар болчу. Андан тышкары дагы өзүмдүн кетирген туура эмес мамилемден дагы таарынычтар бар болуп жүргөн учур болду да кызымда. Кийинчерээк ал дагы эне болуп, анан энелик түйшүк, энелик көйгөйдү сезгенден кийин баалай баштады окшойт. Анан мен өзүмдүн кыялымдын үстүндө иштеп, өзүмдүн кандай десем, өзүмдү оңдоо жак процессинде иштегендиктен дагы болду да. Анткени азыр эле мен мындай баардык нерсеге калыс мамиле кылып, таразага салып, акылга салып, акылга калчап иш кылган учур азыр эле да. Буга чейин менде деле көп жаңылыштыктар, менде деле көп туура эмес кылган бир иштер же болбосо сөздөр ушундайлар деле болгон да. Ар бир пенденин башынан өтөт. Ошол кезде балким кызыма оор тийген учурлар болгон, ушундай болчу да. Анан азыр Кудайга шүгүр. Сүйүңүздөр өчпөсүн эжеке. Сүйүңүздөр өчпөсүн. Ошентип эле жаркылдап эле жүрүңүздөр. Бири-бириңиздерди толуктап. Сонун көрүнүш мага жеке өзүмө жагат. Чыгармачылыкка жашооңузду арнадыңыз эжеке. Бир канча жылдар сыгына тоңдуңуз, сууна тоңдуңуз, сыгына күйдүңүз, ачуусун да, таттуусун да көрдүңүз, бүт жашооңузду ардадыңыз. Эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Баары тапканым, жоготконум болгон жок. Кантип эле? Таптым, эч нерсе жоготкон жок. Кантип? Мен таптым десем эле, чындап эле жараткан образдарым, элдин алкышы, кол чабуулар, анча-мынча сыйлык, сүйүү, элдин батасы, ошонун баардыгы жабылат да. Таптым. Кино аркылуу, театр аркылуу. Жоготтум деп айтпайм эмнеге? Анткени мен жоготкон жокмун. Тапканымды баалайм, жоготконумду карабайм. Жоготкон жокмун эчтеке, таптым. Ошон үчүн жан дүйнөм дагы бай, и жашоом дагы бай. Бир гана ыраазычылыгымды айтам. Мен 18 жашымда, 19 жашымда сиздин келип берген билимиңиз, сиздин көрсөткөн жолуңуз, сиздин айткан акылыңыз ошол учурда аябай керек болгон экен бизге. Азыркы күнгө чейин сонун калыптан баштап. Мен көп сабак алгам ошол учурда, анткени биринчи мугалим катары биринчи кадам шилтеген эмгектерим болчу. Ушул кезге чейин такыр унутпайм силердин жанагы пингвин болуп жасаган этюдуң бар. Өзгөчө бир этюд болду эле. Анан жана курчакты койдук элек. Эме робот менен кыз. Ошолордун баардыгы дагы эле көз алдымда турат да. Дагы эле ошол силердин кенедей жаш секелек кезиңер. Уламдан улам убакыт өткөн сайын силер монтип барандуу жигит болуп, үй бүлөнүн атасы болуп, ушинтип убакыт өткөн сайын аябай ичимен ыраазы болом да. Кандай да болсо, ар кимиңер азыр ар кайсы жактасыңар. Ким каякта иштеп атат, ким каякта эмне эмгек кылып жүрөт, ар кайсы жактасыңар. Бирок баары бир менин мындай жүрөгүмдө калдыңар да, биринчи студенттерим депчи. Ошол эле Замир, мисалы, Замир дайыма ошо клип тартканда же дагы ушундай-ушундайда тез байланышып, окуучу кыздар балдарымды чакырып ушинтип турат да. Ал үйлөнгөндө аябай сүйүндүм, бара албай калдым, аябай сүйүндүм. Мындайча айтканда, мен үчүн эң алгачкы студенттерим, эң алгачкы окуучуларымдай силерди өзгөчө мындай жаныма жакын көрөм. Биз да жакшы көрөбүз эжеке сизди. Барбаңыз, оорубаңыз, өзүңүздү жакшы караңыз. Дайыма жаркылдап, дайыма назик, дайыма сулуу, кинонун бир сонун татынакай жүзү болуп жүрөңүз эжеке. Рахмат. Барбаңыз, оорубаңыз. Жеңип тап берсеңиз.
жыйынтыктардын алдында бир нерсе айтып коеюнчу. Сенин ошо дайыма сулуу болуп, татынакай болуп жүрө бериңиз деп атпайсыңбы? Мындай кездеме эскиргендей адамдын денеси, адамдын жүзү да эскирет. Карыйт, мындайча айткандачы. Ошол карылыкты өзүң кабыл алсаң, сени карап аткан көрүүчүлөр кабыл алдыбы, кабыл албадыбы, алардын өзүнүн иши да. Мен муну азыр ошо мени сындаган көрүүчүлөргө айтып кетким келип атат. Аябай карып кетипсиң, чачыңды боебойсуңбу, кары көргөзөт экен деген көп пикирлер мага келет да. Ошолорго сенин ушул көрсөтүүң аркылуу жооп берип кетким келип турат. Мен өзүмдү кандай турган турпатымды кабыл алам. Силер кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы, алар сиздин ишиңиздер. Мен ушул турган турпатымда өзүмө жагам. Ушул ак чачым, ушул бурушкан, тырышкан бетим, мойнум. Мен өзүмө жагам. Анткени мен ошол курактамын. Мен ошол жашты, ошол куракты жашап башыман өткөрүп атам. Кези келсе, балким ылайыктуу ролго ушул дебетем менен тартылам. Кези келбесе, ылайыксыз ролго тартылбайм. Боебойм. Ушул бойдон карыйм. Кудай мени ушундай алып жараткан, ушул чач менен жараткан. Бара-бара бул ак чач көбөйөт. Кудай мени ушундай кабыл алып атса, демек мен өзүмдү кабыл алышым керек. А сиздер кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы, ал сиздердин эркиңиздер. Ушинтип айтып атышабы эжеке? Карып кетип ушундай айтып атышабы? Биздин көзүбүзгө андай эмес, урматтуу көрүүчүбүз, биз жанында отурабыз, баарлашып отурабыз, сүйлөшүп отурабыз. Мен 2010-жылдан бери тааныйт экенмин. Мен көп өзгөрүүнү байкаган жокмун, дээрлик. Жанагы эле сөзүмдөн кайтпайм мен эжеке. Сиз жаш сулуу бойдон жүрө бериңиз. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат менин көмөгүңүз үчүн. Жыйынтыктап бересизби? Азыркы сөзүңүздү жыйынтыктайсызбы? Эми мындай көрсөтүүлөрдүн көбүнө конок катары барып жүрөм, бирок сеникинде мен өзгөчө эркин отурдум, эркин сүйлөдүм. Балким сүйлөбөй турган сөздү да айтып ийдимби мен билбейм. Бирок ушул көрсөтүүңө, ушул каналыңа ийгилик, ак жол каалайм. Келген меймандарың баардыгынан алган баталарың кабыл болсун. Кудайым өзү колдоп жүрсүн. Дагы көп инсандарды ушул көрүүчүлөрүңө ачып тартуулап бере бер. Жалпы элиме аманчылык каалайм. Бөөдө кырсыктан тышкары бололу. Кудай деп эле аман эсен өмүр сүрөлү. Чоң рахмат. Бар болуңуз эжеке, бар болуңуз. Ошондой урматтуу көрүүчүбүз, ушу менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыкталат. Кайрадан кийинки бирден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.